Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Медин Алыбаев агабыздын Төлгөчүнүн сыры чыгармасы. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Канчанчы жылы экени эсимде жок. Айтор кийинки согуш жылдарынын бири. Жайдын күнү болчу. Шилбили дегенде өрдөй соң көлгө жалгыз бара жаттым эле. Жанымда жолдош жок эриккенден бары уйкум келип талкышып бара жатам. Зооканын түбүндөгү көлөкө менен өткөн жолго жаңы түшкөнүмдө алдымдан бир жөө чыкты. Саламдашып, алик алыша баштагандан кийин эле. Иним, маңдайың жарык, ырыска шерик, жолуң ачык, адамга жамандыгың жок ак пейил жигит экенсиң, төлгө ачтыра кет, деп алаканын жайды. Төлгөчүсүңбү? Ооба иним, Кудай Таала кайсы ишти буйрса ошону кылган адам боломун. Быйыл 36-дамын. Кудаанын айткан жышанасы менен сол колум тубаса чолок, деп шилбинин дүмүрүндөй манжалары жок сол колун жеңинден бир чыгарып көрсөттү да сөзүн улады. Төлгөчүлүк менен бирөөнүн келечегин, бирөөнүн өткөндөгүсүн жана азыркысын айтып берем. Кудайга куруу күнөөкөр болбоюн. Пайгамбардын 41 дамбыр ташынын айтканын айтам, деди да менден макулдук сурабай эле башындагы чоң кара калпагын төшөй коюп, койнунан кичинекей баштыкты сууруп чыкты. Мен дагы муну эрмек кылганча, атымды чалдырып алайын деп 2 уттан тушап кое берип, алдыма жая салынып келе жаткан боз шинелди көлөкөгө төшөнүп отуруп, кел эми, төлгөңдү тарт, дедим. Кара калпактын үстүнө кыпкызыл жүгөрүдөн чыгарып алган төлгөсүн жайып, көзүн жумуп бирдемени күбүрөп, көзүн ача коюп сөөмөйү менен улам бир ташты сайгылап, ичинен сүйлөшкөн болуп, көптөн кийин чычайган кара мурутун 2-3 сылап, жерге чит дедире бир түкүрдү да мага карап сөзүн улады. Иним, 41 таштын атынан алдындагы 9 топ таштын айтканын айтам. Иним, бактылуу экенсиң, деп мени бир карап алды. Бактылуу дебей, суу тумшук экенсиң деп кантип айтмак элең, деп мен ичимен ойлондум. 4 жолу ажалдан калыптырсың, төлгө ачык айткан жок, согушта жүргөнүңдөн болсо керек. Аскерден келгениңе туура 2 ай болуптур. Оң бутуңан жарадар болуп турсуң. Эч нерсе эмес, 2,5 жылда соо бутуңа теңелип аксабай каласың. Оюңда көп нерселер бар экен, баары тилек. Ал тилектериңдин 3-өө орундалат. Бирөөнө айылыңдан бир киши каршы чыгып орундалбайт. Иним, 4 тилегиңдин биринчиси. Чоң кызматка турсам экен, аябаган көп айлык алсам экен, дейт экенсиң. Бул тилегиңе жетесиң, бирок жакын арада болбойт. Анткени көтөрмөлөйт деп бир кишини карап турасың. Ал бирдеме берер бекен деп сени карап турат. Берсең эле көтөрүлөсүң. Анан ал кишиге кошумат кылууну унутпа. Экинчи тилегиң аял алып бала чакалуу болсом дейт экенсиң. Бул тилегиң да орундалат. Үчүнчү тилегиң азырынча бир кызматка тура турсам экен, ылайыктуу табылар бекен деп бош жүрүп жатсың. 3 күндөн кийин ал тилегиң да орундалат. 4-үнчү тилегиң өкмөттөн чоң сыйлык алсам дегенде 2 көзүң төрт экен. Бирок өз айылыңда бир киши сени өкмөткө жамандап, алдырбай жүрүптүр. Сен да ошону жамандабасаң болбойт. Мындан ары жолуң ачык, маңдайың жарык экен. Мин, деп сөзүн бүттү. Төлгөңө канча аласың? 20 сом, деп мукактанды. 20 эмес 30 да алгын, деп 30-дукту чолок эмес колуна карматтым да, сен төлгө салат экенсиң. Себеби тии колуң казыктай болуп керекке жарабаса, өзүң кат билбесең эптеп жан багышың керек да. Төлгөгө ишенгендер азыр эл арасында бар. Ошондуктан эл кыдырып эптеп курсагыңды тойгузганыңа каршылыгым жок. Бирок азыркы мага тарткан төлгөңдө башынан аягына чейин ырысыңды жеп чыктың. Дедим эле, үйдөн сүт ичип жатып, байкоосуз шилиден алдырган күчүктөй чакчайды. Чакчайды да, эмне болду, айтчы, деп кылмыштуу көзү менен мага тигилди. Айтсам,
А дегенде эле аскерден келиптирсиң дедиң. Оорулуу болгондуктан келмек турмак бара элекмин. Алдындагы шинелди көрүп алып айттың көрүнөт. Муну былтыр токмоктон 3 пут жүгөрүгө сатып алганмын. Кичине сылтып басканымдан жарадар го дедиң көрүнөт. Жарадар меселе өтүгүмдүн мыгы бутума өтүп жүргөндүктөн сылтып жатам. Аны азыр экөөлөп сууруп таштасак эле айыгып калам. Биринчи тилегиң чоң кызматка туруу дейсиң. А мен болсом азыркы кызматыма жеткенге кубанып, ушундан түшпөсөм экен деп жүрөм. Анан пара берип көтөрүлбөй эле койдум. Көтөрүлсөм өз эмгегимден көтөрүлөрмүн. А менин аял алганыма 2 жыл болду. Бир балам бар экенин кайдан билесиң сен? Аял алууну тилемек турмак, ушул аялымды бирөө бузуп алып кетпесе экен деп тиленем. 3-чү тилегим, азырынча бир кызматка турсам экен деп жүрөсүң дейсиң. Айтып отурбаймынбы? Кызматтамын. Мурун участковый зоотехник элем. Азыр старший зоотехник болгонума бүгүн 8 күн болду. Ушундан түшүп калбай эле турсам жакшы. Сыйлык маселесинде ырас. Тилегим бар. Өкмөт сыйласа мен да сен деле жок дебеспиз, досум. Бирок аны актап алышалы. Ырас. Ичи тарлар, ушакчылар тоскоолдук кылар. Бирок аны калууга тийиш болсо калабыз. Эми эң аягында менин айтарым. Мынтип айтканыңдын баары чындыкка жолобой турса, өзүң элге жолобой каласың. Бул жерде мени оттоп турган атымдан башка эч ким жок. Ушул төлгөдөн канча табасың? Бул 30 сомду ал да сырыңды чыныңды айтчы баатыр. Мен эч кимге айтпайм, дедим. Төлгөчү көпкө чейин жер карап отурду да. Ним иши кылып өзүң айткандай оокатта, деп коюп кайра. Буга ишенгендер да бар. Өзүң окшоп ишенбегендер да бар, деп жылмаймыш болду. Деги өзүң ишенесиңби? Чынымды айтайын, иним. Төлгөчү 2 жакты карады. Чынымды айтайын, өзүм деле ишенбейм, деп борсулдап күлүп мурутун сылады да. Иши кылып 1 айлада 100 сөз айтсам эптеп 3-4 туура чыгат. 100 үйгө төлгө салып чыксам кокусунан 1-2 үйдөн айткандарым чындыкка жакыныраак болуп калат. Анан өзүң билесиң го эл. Төлгөчү бул аны колуя экен деп чуулдап келе беришет эмеспи. Көпчүлүгүн өзүң айткандай болжоп зуулдатамын. Маселен, бир кемпир төлгө салдырса, кантип аны чоң кызматка турганы жаткан экенсиң, дейин. Өзүңдөй кээ бир жигиттер тарттырып калса, чоң кызматты ошондо козгойм. Анткени баары ошону каалашат экен. Сүйүнгөндүктөрүнөн кээ бирөө 50-лүктү да ыргытып кетишет. Мен сенден 20 сом сураганымдын себеби ошол. Мен сүйүнүп кетти го дедим эле. 20 эмес 1 сом берсе деле ыраазы болом. Деги төлгөнү тартаарда. Алдындагы кишинин кебете кешпирине, үй ичине карай байкоо саламын. Мына ушуларга карата гана көздү жумуп коюп сого беремин. Маселен, бир аял үйүнө чакырып барып төлгө ачтырам десе, мен аны көрөр замат канча жаштарда экенин болжой баштаймын. Үйүнө кирем. Кирер замат үй ичине казан аягына көз жүгүртөм. Чөйчөк чыныларынын, кашыктарынын чекелери кетик болсо, демек майда балдары бар экен го деп ойлоном. Эгер үйүндө баланын кийим кечеси, оюнчуктары көзгө илинбесе, куу баш экен го деп байкоо салам. А эгер бир үйдө түрүлгөн көшөгө илинип турса, төлгө тарттырып жаткан неме картаң аял болсо, үйүңүздө сизден уялган ыймандуу кишилер бар экен, алар экөө деп коем. Айланайын, балам менен келиним, балам аскерде кеткенине баланча жыл болду, деп өзү эле айтып берет. Мына, ушундайларга болжоп айтып калсам бир тобу туура чыгып калат. Маселен, бир боз бала шапкесин же калпагын бир жагына кыйшык кийип алып, жанына бир кызды ээрчитип келип, кана эме тартчы, айтсаң да ток этер гана жерин айта кой, деп бөйрөгүн таянат. Ал тиги кыз уялмыш болот. Алганы жүргөн бала экен, өзү кыйгач көп жүргөн кез экен бачагар, деп ага жараша сүйлөп калам. Албетте, сени эч кандай кыз сүйбөйт экен десем, төлгөнү чачып кетет. Сени 2 кыз бирдей сүйүп жүрүптүр десем, шапкесин бергенче шашат. Адамда ар түрдүүлөр көп эмеспи? Кээ бирөөлөр өзлөрүнүн оюн өздөрү айтып беришет. Бир жаш жигит мени чакырып барып,
Мен бир кыздын артынан түшүп жүрүү бара болдум. Ошол мени сүйөбү, сүйбөйбү деп үшкүрүндү. Өзү артынан түшүп жүрсө, анан үшкүрүүгө бул болсо, демек кыз сүйбөйт экен да. Ага, кыз азырынча жактырбайт экен. Аны бир жигит азгырып жүрөт. Ошону менен өлбөгөн жерде кал. Түпкүлүгү кыз сеники болот десем, мени кучактап өөп жиберет таштады. Дагы бир келинчек келип, менин күйөөм жыйналышты, жумушту шылтоолоп эле күндө кеч келүүчү болду. Жүргөн кишиси барбы, жокпу дейт. Ич тар баатырдан экенсиң ичимен ойлоп төлгөнү тарттым да. Сиздин күйөөңүздүн жакындашып жүргөн кишиси бар экен. Бирок сиз ич тарлыгыңыз менен аны ого бетер өчүштүрөт экенсиз, дедим эле. Деги түгөлүүбүз кандай болот деп сурады. Эгер ич тарлыгыңыздан күйөөңүздү куура берсеңиз ажырашып кетесиздер, деп төлгөмдү жыйдым. Келинчек капаланган бойдон колундагы 100 сомдукту мага ыргытты да көзүнүн жашын чууртуп үйүнө кетти. Дагы бир чал келип мындай дейт. Мен бир бээмди айылыбыздан бирөө уурдап союп алганынан этин, терисин кармап алдык эле. Төлөп береби, жокпу дейт. Эгер ичара келишебиз дебей өкмөткө билдирсеңиз төлөтүп аласыз. Болбосо көпкө суу кылат, дедим эле. Ой, төлгөңдөн айланайын. Ошо тууганча сүйлөшөбүз деп 1 жыл сүйрөбөдүбү, деп кубанып калды. Кайсы жерден экенин эсимде жок. Бир келин мени үйүнө чакырып барды да эшигин ичинен илип коюп жалдырайт. Менин жолдошум аскерге кеткенине 1,5 жыл болду. Азыр боюмда бар, эмне болом, дейт. Мен ичимен ойлоно калдым. Эмне болом деген эмнеси чунак келин. Күйөөсүнүн кеткенине 1,5 жыл өтсө, анын боюнда болсо. Эмнеси болсо да аман эсен көз жарар бекемин деп жаткан жери жокпу? Деги дөөдүрөп көрөйүн. Туура чыкпаса секирип кетер. Анда айтып баратып оңдоп коем, деп ойлондум да төлгөнү тартып. Аяш, ичиңизде кыйын санаалар бар экен, деп өзүн карап калдым эле, оор үшкүрүнүп. Таптыңыз, деп башын ийкеди. Ал санаа ичиңиздеги бала жөнүндө экен, деп дагы тиктедим. Дагы башын ийкеди. Эми үстүнөн чыктым го деп жүрөк токтотуп алдым дагы. Эмесе төлгөнү сүйлөгөнү төкпөй чачпай айтып берүү менин милдетим болот. Ичиңиздеги бала никелеш жолдошуңуздан эмес экен, деп дагы карадым. Аяшым кызарып, уялбай кумсарып алды да туура деп дагы башын ийкеди. Кимден экенин жана канча ай болгонун менден жакшы билерсиң. Эмне болоруңузду гана айта берейин, дедим эле. Ошону айтыңыз, деп жалдырады. Эмесе эч нерсе болбойсуз. Аман эсен эркек бала төрөйсүз. Ушул азырда бойдон түшүрүү үчүн көп аракет кылат экенсиз, антпеңиз. Өмүрүңүзгө зыян табабыз. Кокус өлсө жооптуу боломбу деп ойлодум. Эл билбесе да аракет кылат экенсиз. Чын эле эл билбейт экен, кенен көйнөк кийип жүрө бериңиз, десем. Бир топ аялдар боюнда бар деп жүрүшпөйбү, деп жалдырады. Алар калп эле чычалатмакка айтып жүрүшөт. Андайга кулак салбаңыз. Эч ким менен урушпаңыз, ошо уруштан ырбатып аласыз, дедим. Күйөөм эмне болот, деди эле. Аны менен болсо баштагыдай каласыз. Жок, бир нерсеге түшүнгөн жигит болсо сиз менен турбайт, деп төлгөмдүн аягын жөн эле кеңеш кылып бара жатканымды сезе коюп, иши кылып өзүңүз жиберген каталыкты өз мойнуңуз менен тартасыз, түбү уят болбойсуз, демиш болуп төлгөмдү жыйнадым. Көп нерселер берди. Эми мындай учурлардын нечен жүздөгөнүн айтууга болот. Төлгөдөн ушинтип оокат кылып жүрөм. Кээ бир жерлерге барганымда өзүңө окшогон жигиттер оюнчундан баланча үйгө барсаң аты жөнү мындай иштеген иш тигиндей деп баарын толук айтып беришет. Мен андай үйгө барып алып баардык укканды төкпөй чачпай айтып берем. Алар мени пайгамбардын кара чечекей бөлөсүндөй көрүп калышат. Азыр элдин арасында төлгөгө ишенген туюк көкүрөктөр деле бар. Ошолордун аркасы менен эптеп жүрөм. Же чот какканды билбесем. Анткени кээ бир бухгалтерлер деле мен сыяктуу жол менен акча табышат экен. Ушинтип жүрөм. Төлгөгө өзүм да ишенбейм, деп менден алган акчасын чөнтөгүндөгү кош тутам акчаларга кошту. Мен атыма минип жолума түштүм эле узап калганымдан кийин. Эй баатыр, мени көргөн жерден абийиримди кетире көрбө. Сырымды сага гана айттым, деп кыйкырды. Ошол бойдон мен аны көрө элекмин. Дагы бир жерде жоорап отургандыр.